Эгер сиздин жакын адамыңыз камакта болсо, анан ошол адамдан сиздерге ишеним кат керек болуп жатса, ал ишеним катты ошол сиздин адамыңыз кайсы жерде камакта өтүп жатса, ошол жердин башчысынан ала аласыздар. Эгер жөнөкөй жашоодо биз нотариуска барып ишеним катты алсак, бул мисалда адам камакта отурса, ошол жердин башчысы бере алат. Эгер тергөөдө же сотто иш бар болсо, ишеним катты ошол эле башчы колгой берет, бирок тергөөчүнүн уруксаты менен, же болбосо иш сотто болсо соттун уруксаты менен. Анан сөзсүз түрдө ошол уруксат берүү кагазында жазылыш керек, кандай укуктарды жана кимдин кимге берилиш керек. Эмнеге дегенде, кол коюп жатканда ошол мекеменин башчысы кандай жазылса, ошол нерселерди, ошол укуктарды гана көрсөткөнгө укугу бар. Ал эми кандайдыр бир фирманын, мекеменин башчысы отурган болсо, анан ошол адамдан башчы катары ишеним кат керек болуп жатса, анда аны жөнөкөй эле кагаз түрдө башчы катары өзүнөн эле кол койдуруп аласыздар. Эмнеге дегенде, мыйзамга ылайык фирманын башчылары нотариустун же башка бир адамдын уруксаты жок эле ишеним каттарды бергенге укугу бар. Ал эми фирманын башчысы катары эмес, жөнөкөй адам катары ишеним кат бериш керек болсо, анда сөзсүз түрдө буга чейин айтып кеткендей, ошол мекеменин башчысы кол коюп берип, жана тергөөчүнүн же соттун уруксаты менен берилет.